Саламатсыздар жолдоштор. Жаңа жылыңыздар менен куттуктаймын. Азыр рульда аталыштагы рейд жүрүп атат. Жумушту күчөтөбүз. Мас айдоочулардын акысы, эч кимдин акысы жок, мас рульга отурганга. Жол кырсыктарын алдын алуу боюнча талыкпай эмгектенебиз. Кызматта ак ниеттүүлүк менен, сабырдуулук менен, маданияттуулук менен элге сервистик жеринде сервистик көрсөтүү боюнча кызмат өтөбүз. Сиздерден башка азыр Чүй областындагы 60 экипаж чыккан, биздин башкы башкармалыктан 20 экипаж чыккан. Сиздерге жардам иретинде Бишкек шаарынын, Чүй областынын бүт камтыйбыз. Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаарынын аймагында коомдук тартипти сактоого, кылмыштуулук менен күрөшүүгө, жол кыймылын көзөмөлдөөгө жана 102 кызматынан келип түшкөн чакырууларды өз убагында так аткарууга, кызмат өтөө учурунда жарандарга сылык сыпаа мамиле жасоого, мыйзамдуулукту бузбоого, өздүк коопсуздук сактоого, кызмат өтөө убактысы таңкы 8ге чейин иш жыйынтыгын башкармалыктан чыгарабыз. Наряд, оң, оң! 2026 жылдын 2-январында болжол менен саат 23:30 Акунбаев көчөсү менен Чыңгыз Айтматов проспектисинин кесилишинде Hyundai үлгүсүндөгү унаа токтотулуп, аны алкоголь ичимдиктерин колдонгондугунун белгилери байкалган айдоочу башкарган. Наркологиялык мекемеде жүргүзүлгөн медициналык текшерүүнүн жыйынтыгында айдоочунун спирттик ичимдиктерди колдонгону тастыкталды. Натыйжада унаа айыпкорго коюлуп, айдоочуга карата тиешелүү укук бузуу жөнүндө протокол түзүлдү. Байке болду. Байке болду эми. Кол ооруп атат. Ошо сиз кайра жата берсеңиз ооруп түшпөйсүзбү? Түшкөн. Мен тиме кызба мени кызбайчы. Байке кызба. Кызба мени. Түнкү саат 12:30 чамаларында Бакаева Токомай көчөлөрүнүн кесилишине бизге чакыруу түшкөн. Ал чакырууда Hyundai санат үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу мас абалында деп туруп маалымат түшкөн. Маалымат түшкөн малда биздин милициянын кызмат башкармалыгынын кызматкерлери жана биз ошол тарап барганда ушул айдоочу рульда болчу. Андан тышкары мына унаасы турат. Өзүнө өзү кол салып, өзү башы менен чапкыланып, азыркы учурда эптеп атып, мына ушул жакка алып келдик. Алып келип туруп, азыр мас абалын аныктаган атабыз. Мас абалы аныкталса эле унаасы айыпкорго киргизилет жана тийиштүү бузуу жөнүндө протоколдор жазылат. Негизи эле биз кайрадан кайталайбыз, урматтуу айдоочулар, мас абалында отурбаңыздар. Бирөөнү сүзүп алсаңыздар, бул уже кылмыш болуп калат. Ошондуктан баарыңар чыгарып жол эрежени так сактаңыздар. Милициянын байлыгын башкармалыгы. Аллахом я тебя вырву. 2026 жылдын 2-январ күнү таңкы саат 6:25 Жумабек көчөсүндө жайгашкан Нокс клубунда кыздар бейбаштык кылып жатат деген чакырык милицияга келип түшкөн. Алар милиция кызматкерлери тарабынан Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн 6-шаардык милиция бөлүмүнө жеткирилди. Ё-моё! Он же вот так сделает! Больше милиция, нахуй! Ничего не сделать! Это что такое? На, сюда. Я вам отвечаю. Нет, он же почему так? Нет, он же почему так снимает? Ё-моё, мы же не разрешили. Нет, мы же ничего не украли. Мы же ничего не брать. Объясните. Эй, объясни. Биз барган учурда
кызматкерлерге баш ийбей ооз калгыс сөздөр менен сөгүп сагып кызматтык автоунаанын ичинен машинанын ичинен дагы бейбаштык кылышты. Жана ошондой эле ал кыздар мас абалында өздөрүн тора эмес алып майда бейбаштык да кылышты. Ошол бейбаштык кылган негизинен Свердлов районунун ички иштер бөлүмүнүн 6-шаардык бөлүмүнө өткөрүп берилди. Бул менен саат 9-дардын чамасында Mazda үлгүсүндө автоунаа күн чыгышты көздөй бараткан Алматинка Объездной көчөсүндө. Шек туудургандыктан мынаны токтотуп текшерген учурда айдоочунун өзүнүн көлүгү жок болгон, айдоочу көлүгү. Жана ага карышка байланыштуу бир аз өңөө кичине кубуракта болгон. Ошол күбө менен наркология алып келип, наркология текшерген учурда айдоочуда наркотикалык зат чыккан. Ошол себептен такталды. Азыркы учурда унааны спайга. Октябрь район аймагында иш алып барып жатканда жеке кызматынан чакыруу түшкөн зарплатчик депчи. Биз барган малда маалымат такталып, ошол жерде 2 айым жүрүптүр. Ошол айымдарды азыр наркология алып келип, наркология алып келсек, отказ деп чыкты. Отказ өтпөй коюшту, үйлөө койду. Эч кандай өтпөгөнү азыр болсо октябрь айына жеткизебиз. Тийиштүү чаралар көрүлөт. Карлар үйүндө тынчтык бербей жатат, бычак менен коркутуп деп ушундай билдирүү келген. Ошол аталган дарекке барган учурда төмөндөгү жаран үйүндө, карлар үйүндө мас болуп жаткан. Биз тараптан тийиштүү чаралар көрүлүп, азыркы учурда спирт ичимдигин ичкендигин аныктаган жерге келип аныктап отурабыз. Мунун баары жалган эме. Дөңгөндөн эметип мен атман 3 январь 2026 жыл саат болжол менен 23:30 чамасында Кулатова Панфилова көчөсүндө Первомайский районунда RAV4 унаасы токтотулган. Токтоткон учурда айдоочуда спирт ичимдиги итанып, наркологиядан мас экени аныкталды. Азыркы учурда машинасын айыпкорго токтотуп, тиешелүү протокол толтурабыз. 26 жылдын 3 январь күнү болжол менен саат 23:00 чамасында жогорудагы айдоочу дал ушул автоунааны башкарып бара жатып, столбону сүзгөн. Биз жол кырсыгы катталган жерге барып, айдоочусун наркология бөлүмүнө алып келгенде, айдоочусу бутка тура албаган мас абалында болчу. Урматтуу айдоочулар, мас абалында эч качан мына башкарбаңыздар. Жол бөлүмүнө эжесин так сактаңыздар. Жаңы жыл күнү 75 мас айдоочу кармалды. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жаңы жыл майрамын өткөрүү учурунда күчөтүлгөн жогорку баскычта кызмат өтөп, азыркы учурда да уланууда. Кызмат өтөө учурунда өлкө аймагында одоно жол эрежесин бузган 3002ден ашуун айдоочу аныкталды. Анын ичинен мас абалда унаа башкарган 75 айдоочу, көрсөтүлгөн ылдамдыктан ашырып айдаган 336 айдоочу, ошондой эле одоно жол эрежесин бузгандыгы үчүн 602 автоунаа убактылуу токтотуучу айыпкороо жайына киргизилди. Ал эми өлкө аймагында жалпы 21 жол кырсыгы катталып, көпчүлүгү жеңил чыгымдар менен коштолгон учурлар. Өздүк курам арасында эч кандай мыйзам бузууларга жол берилген жок. Азыркы учурда жол коопсуздугу туруктуу жана баары жетекчиликтин жеке көзөмөлүндө.